Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биз ошол Саяк Санжарасы YouTube каналында көрсөтүштү баштайбыз. Бүгүн ошол Чүй өрөөндөгү Буденовка айылына келип отурабыз. Бул жерде айтылуу Жумгал жергесине белгилүү Мамыт молдо Эшен кары атабыздын уулу Абдубары Мамытов аксакалдын үйүнө келип отурабыз. Жана биздин студияда Көлдүн Чырпыкты айылынан Камчыбек Ажы Исраилов аксакалыбыз да келип отурат, Санжыр иликтөөчү. Биз ошол бир жылдан ашык болду. Бардык бүтүн 7 дуан боюнча ошол Саяк Санжырасын иликтеп тактап, тарыхый маалыматтарга, ошол эл оозундагы болгон кептерге, карыялардын, аталардын, чоң энелердин кебине жана ошол биздин аталарыбыздын, ата бабаларыбыздын жазып кеткен ошол кагаз үстүндө фактыларга таянып атабыз. Биздин бүгүн келген максатыбыз эмне деген суроо пайда болот да. Мына бул китеп кыргыздар деген ушул биринчи, экинчи китеп 1993-жылы Кеңеш Жусупов редакциялап басып чыгарылган. Ушунда Тоголок молдо атабыздын мындан 100 жыл мурунку жазган санжырасы бар да. Анан биз ушул эл оозунан угуп жүрчү элек Тоголок молдо атабыз Жумгал жерине Курмангожонун Каракочкаш деген уругуна эжеси ошол жака турмушка чыгып ошол жерге келип туруп калган дейт. Анан ошо Каракочкаштын арасынан санжыра жыйнап жазып баштаганда ошол жерде аксакалдар айтыптыр. Кулчугаштын итемгенинен айт чутаке алынбай Майрике, ошо Майрикеден Айдарбек деген кетет. Ошо Айдарбек уругунан Жутакеден Эшимбек уулу Чоду деген аксакал бар болчу деп айтышат да. Ушундан жазып кеткен Тоголок молдо атабыз. Андан кийин Абдыкалык Чорбаев аксакалыбыз да жазып кеткен. Бул Илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда сакталып турат, 1016 номер менен. Анан ушул эки санжырачы иликтөөчүлөр келип ошол Чоду атабыздын оозунан жазып атканда ошол сиздин атаңыз ошол Мамыт молдо ушул жаз кезинде ушу жазып алган кол жазмалары деп угуп жүрөбүз да. Ошол өзүңүздү тааныштырып, Саяктын кай жагынан тарайсыз, ошо бир сыйра сүрүп, анан атаңыз жөнүндө бир аңгеме деген куруп берсеңиз жакшы болот. Анан азыркы сиз дагы баягы кошумчалай турган, суроолоо бере турган жерден болсо ошол берип турсаңыз бир кызыктуу аңгеме дүкөн болот деген ойдобуз да. Анда сөз кезеги сизде. Саяктар болсо биздин ошол аталарыбыздын айтуусуна караганда 5 атадан 5 саяктан тараган экен. Ошо 5 саяктын азыр Кыргызстанда 3 саягы бар. 3 саяктын эң кичүүсү ушул Эшенгаректин тукуму. Эшенгаректин тукумун азыркы кичи саяк же болбосо Чекир саяк деп коет. Ошо Жумгал, Актала, Кочкор, Суусамыр, биягы Чүй боорунда өзгөчө бул жайлы районда. Анан ошонун ичинен бу кичи саяктар, Чекир саяктар эки топко бөлүнөт. Курмангожо, Кулжугаш деп. Ошо Курмангожо болсо көкүрөк жагында, Түгө сайдын жогору жагында. Кулжугаш болсо ылдый жагында. Ошо биз Кулжугашка тарабыз. Ошо Кулжугаш атабыздын итемген, сүтемген деген экинчи токолунан калган балдар бар. Ошо биз итемгенденбиз. Итемгенден Айт Жутакей, Алынбай Майрике деп төртө кетет. Ошо Жутакейден Каракубаттан Айдарбек кетет. Ошол бизде Айдарбек уулу деп коет Түгө сайдан. Анан же болсо бий уулу деп коет. Убагында Айдарбек атабыз бий болгон экен, эл башкарып. Анан кийинчерээк эле могу менин чоң атамды Куйручук аксакал сенин түпкү бабаң тиги Айдарбек дагы. Анан Куйручук аксакал бу ошол убакта аталарыбыз, чоң аталарыбыз менен катышып жүргөн экен. Анан айтыптыр да. Бу айыл башчы кылып анан киши устасы Байзак Ажы болгон да. Байзак Ажыга айтса керек, анан бул өзү момун киши. Бирок эл ушул кишинин сөзүн угат дегенден ошо
атабызды дагы бий кылып 4 жылдык бий кылып шайлап койгон экен. Анан биздин атабыз чоң атаңыз болот атты. чоң атам. Анан ошон үчүн бизди жалпысынан ошо бий уулу деп коет. Анан атабыз болсо ошол Байселбек атабыздын 10 баласы болгон экен, 4 кыз, 6 эркек. Ошол 6 эркектин эң кичүүсү болгон атабыз. Анан атабыз бул молдочулукту кандайча кылып калганы, агасы Жунуш деген агасы бар эле, 3-чү агасы. Ошол Жунуш деген агасы убагында Бухарага барып окуп, Бухарадан нары карата Кабулда, анан жана Пешавар деген азыркы Пакистан тараптан ошо жактан баягы окуусун өркүндөтүп, анан баш аягы 8 жыл окуп келиптир. Ошо келген сайын ар бир каникулда атабыздын деңгээлин байкап туруп инисинин. Анан ошо 11 жашынан баштап эле өзүнүн эмне окуса жыл сайын ошону атабызга окутуп кете берген экен. Анан атабыз ошондуктан араб тилин дагы, фарс тилин да билип калган, ошондон болгон экен. Анан өзү куймагыла киши болгондон кийин ал баягы агасынын окутканын баарын тең жатка билип, Куранды жатка айтып, Куранды чечмелеп. Жана азырда бизде юристтерде айткандай толкование законов дегенде, агиш болсо ошо Курандын мазмунун ошо элге, жөнөкөй элге, анткени Куранды оңой менен киши түшүнө бербейт да. Ал татаал тил менен жазылган. Анан которгондо дагы баягы кичине жаздым кетет. Ошон үчүн аны туура түшүндүрүш үчүн, аны туура түшүнүш үчүн терең билген киши керек болгон. Ушул аксакал ушул эл оозунан угуп жүрөбүз, ушул Мамыт молдо бул кары болгон дейт да, бул Куранды жатка билген, хафиз болгон. Анан көрсө сиздин айтымыңыз боюнча бул алым киши да болгон турбайбы анда. Эгер ошол Куранды тапсирлеп аны айтып берсе, анан айтып атпайсызбы? Фарсы тилин билген, араб тилин билген, ээн эркин сүйлөгөн анда ушул тилдерде. Ээн эркин сүйлөгөн мындай болуп калды. 61-жылы Саудовская Аравиядан делегация келип калды, 12 киши. Анан бул жерде Бабаханов деген кары бар эле илгери. Сиз билип калдыңыз, билбей калдым. Бабаханов деген бул ошол убакта Кыргызстандын казысы болчу да. Ал убакта муфтий деген жок болчу, казы болчу. Анан ошо киши жибериптир. Анан жиберсе переводчигу менен жиберсе, Кочкордон ич өтүп калып, переводчигу ооруп больницага жатып калат экен дагы. Айла жок, жумгалга бир ортоло кеткенден кийин жумгалга барышат да. Жумгалга барганда переводчигу жок, эмне кылабыз деп элдин арасында кантип которуп беребиз дегенде, атам мен өз көзүм менен көрдүм, кадимкидей которуп, алар менен кадимкидей эле тамашалашып эле сүйлөшүп жүрүштүр. Араптар менен. Таза билген экен. Араптар менен. Анан ошолор келгендердин ичинде экөө Тегерандан келген экен. Алар фарс экен да. Фарстар экен. Фарстар менен да кадимкидей сүйлөштү да. Кандай деңгээлде сүйлөшкөнүн билбейм, бирок арабчанын кенен сүйлөшүп атканын эсимде, анткени күлүп калып атышты. Анан кээ талашып калып атышты бирдемени. Анан ошонткенине караганда мен ойлоп атам, баягы фарс тилин кандай деңгээлде билгенин билбейм, бирок араб тилин жакшы билсе керек деп ойлоп калдым да. Эгер алар менен ээн эркин сүйлөшөсө билет да. Билип. Эми Абдулбарова, сизге бир суроо да. Ошол Молдокей атабыздын замандашы же бир туугандары куугунтукка 30-жылдарда кабылган деген да кеп бар экен. Ошондон кеп салсаңыз. Ооба. Ал куугунтукка алынганы мындай болуп калды. Тиги биздин чоң атабыздын апасы бул кадимки Рыскулбектин кызы болгон. Рыскулбектин кызы экен. Анан Рыскулбектин тиги Түнгатар Түнтөй. Анан ошол тиги жанагы Дыйканбай, Атакан Миңбай деген ошолордун менен тууган болгон ал кишинин 4-5 аялы болгон экен, ошол 4-чү токолунан деп жүрүшөт баягы. Анан ошол жанагы атам айтып калчу, барып ошо Зулпукор менен Керимбайды түрмөгө алып кеткенде барып коштошуп калдым деп. Түрмөгө 24-жылы алып кеткенде коштошуп калдым деп айтып калчу. Аяк менен дайыма барып турушчу да, катышып турушчу. Тайкелериңиз экен. Тайкелерибиз да, чоң тайкел. Көрдүңүзбү, биз Токтогулга барганда Керимбай болуш жөнүндө биз жакшы маалымат алдык да. Анткени Керимбай тайкеңиз бул жерден анда деле тууганчылык бар да. Аксакал кор болуп калбасын деп чүйдөгү жанагы окуялар бар эмеспи? Тиги бир аалымдар ошо кишинин көйнөк дамбалын улам котортуп берип, жуугуп берип ошентип турган. Анан Керимбай молдону тиги биздин туугандар Анжиянга, Базар Коргонго тиги которуп ишкен экен.
тынчыраак ошол жакта болуп туруңуз деп. Анан ошол жакта каза болгон экен. Ошол жакта каза болгондо Керимбай молда айтат. Аманат кылып керез калтырган экен. Бир заман келет балдарым. Ошол силерге аманат болсун, менин сөөгүмдү кетмен төбөгө алып барып койгула деген экен. Урпактар кайрап келип ошол жерге коюшуптур. 2009-жылы алып келип терек суунун бала чыккандын үстүндө. Бала чыккан үстүнө коюптур, эстелиги турат. Терек суу бар аткан жолдо. Аябай тайкелериңиз экен. Айта бериңиз. Ошо куугунтуктун башталышы ошол тайкелерибиз болгондуктан болду. Экинчиси Кээбиңиз оозуңузда жанагы Рыскулбектин дагы бир аялы биздин эжебиз Медеттаткан кызы. Сайкал эжебиз болот беле. Андан башка ал тиги биздин энебиз Өзбектин кызы болгон экен. Ба жанагы бир аялы Өзбектин кызы болгон экен. Өзбек аялы. Анан өзүгө тайнебиз деп калчу да. Анан энебиз. Анан ошол тайкелер менен катышып жүргөндө ал жанагы илгери басмачылар чыкканда Парманбек Корбашы деген чыккан. Ошол Парманбек Корбашы кийин 10 000 аскери менен Фрунзеге баш ийип бербеди беле, кийин кызылдарга өтүп. Анан ошондо 20 жыл өткөндө ошол жана тайкелер менен кошо жүрүп анан жанагы атамдын эң улуу агасы Касымбай деген ошол хосчасын жетектеп же ошого тейлеген кызматкер экен. Ал согушка катышпаптыр, бирок баягы хосчасын тейлечи экен да. Анан ошондон анан баягы ал атабызды атууга кесип, анан кийин 25 жылга отуруп, 25 жылдык календарына 12 жылдын календарына Ташкент централында отуруп, 12,5 жыл бу могу жерде Сокулук районунда Чапаев деген айыл бар эле, ошол жерге постоянно ошол жерге алып келип үй түрмөдө отурду. Анан 50-жылы гана барды. 49-жылдын аягында аталарыбыз барып алып кетти баягы бошогондон кийин. Акталып өткөн. Бирок календарда 25 жыл. 25 жыл отурду. Анан ошонун кесепети менен, агасынын кесепети менен анан атамды куугунтуктап, анан жана 30-жылы камайбыз дегенде анан бирөөлөр баягы эми арасынан чыгатты. Эми багыш бу Мамыт өзү жакшы киши болсо, эми тиги тайкелердин агаларын, түпкү аталарынын кордон көрүп, бул киши эми жакшы киши, муну кандай кылып алып калабыз деп анан жакштан алаштары да барды атамдын. Анан ошо түнү менен анан келип айтышкан экен. Бүгүн түндөн калсаңыз сизди алып кетет. Алып кетсе ал убакта кайтат беле, кайтпайт беле, ким билет, Кудай өзү билет эле да. Анан ошо менен түнү менен энем ошо боюнда бар экен, ошо мына төрөйт, анан төрөйт болуп аткан экен. Ошо менен түнү менен жана качып барып, анан ошо жолдон жанагы Абдырахман Балбан жардам берип, анан ошо качып барып, анан Кожомкул менен жакшы тааныш болгон. Анткени энем өзү ошо Кожомкул айылынан. Менин энем өзү Кырбаш. Анан Кожомкул болсо ошол айылдагы баягы ал убакта сесебет болуп калган. Ага жери 28-жылы Бедняцкий комитет деп койчу, кедей мыгалдардын комитети. Ошонун председатели болгон. Анан 29-жылы, 30-жылы сесебет болгон. Анан ошого Кожомкул эми мен эле кантип эле салып берип койсун деп бара турган жери калган жок. Айылы жок, анан барууга туура келет экен. Эми айта берсе болот. Анан убагында анан баягы Кожомкулга жеткиргенде ана киши айтыптыр. Мен эми өкмөткө кызмат кылып атсам, сени калкалаганга, ачык калкалаганга болбойт. Сен эми ошол жакта эле тура бер. Мен тамак ашыңан кем кач кылбайм. Ошол жерден анан белде жана тоокел агамды, врач агамды ошол белде төрөптүр. Энем айтып калчы, баш шашып баргандан кийин ошол баргандан кийин эле төрөптүр. Ошо төрөгөндө баланы оройт турган эчтеке жок. Ич кийимди көйнөктөн балмаларды тытып ийип, ошондон ороочулгоо кылып, жылаңа четиме чепкенимди кийип калдым деп. Кандай иштер өткөн? Кандай убакта төрөлгөн, ошол убакта катуу убак экен да. Тоокел агыңыз ушунда кайсы жылы төрөлүп атат? 1930-жылы. Өзүңүздүн жылыңызчы? 46-жылы. 46-жылы. Экөөсүнүн ортосу 15-16 жаш эле. Анда ошол атаңыз Мамыт болду кайсы жылы туулган? Сиз айттыңыз 1896-жылы. Мен 46-жылы болгондо 50 жашында көргөн эң кичүү баласымын. Көкүрөк күчү турбайсыз. Ал эми биринчи баласы тиги Бургунбай деген болгон, жана Тургунбайдан. Ал Бургунбай 1921-жылы төрөлгөн экен. Ошондо атаңыз Мамыт болду кайсы жылы кайтыш болду бул дүйнөдөн өттү? 82-жылы. 82-жылы. Мына урматтуу туугандар, себеп дегенде биз бул кишиге ошо келели деп былтыр жазында биздин тууганыбыз Айбек инибиз айтты эле, могу пандемия болуп жол жабылып калып келе албай калдык. Себеп дегенде Мамыт молдо жөнүндө эмне үчүн жаратан бери кеп кылып атабыз? Бул киши
Эшимбек уулу Чоду санжыр айтып атканда Тоголок молдо атабызга жана Абдыкалык Чоробаев атабызга да санжыр айтып атканда ошол убакта бүт кагазга түшүрүп алган киши болгондо өзү да куймагулак деп атасыз. Жана анча тилди билсе, арабча, фарсча, орус тилин билсе, анан бир жагынан жазса, илим билимдүү болсо, алым киши болсо, ошо кишинен калгандары да сизде бар турбайбы анда? Мындай болуп калды да. Менде баягы жазган эменин баарын жанагы Качкынбаев акем алып кетиптир тобокелде. Осмоналиев. Кадимки жанагы көчмөндөр кагылышын жазган Качкынбаев. Ал атамга мен келип жүргөн көргөм. Ал келип атамдан жанында ушу 5-6 сааттан атамды сүйлөтүп коюп, ошо билмелер жазып атканы эсимде. Анан кийин ошол жанагы агам да ошол дептерди берип коюптур. Бирок анан мен ал дептерге деле кайрылган жокмун. Кийин берет го деп чысым ошо берилбей калды. Ал дептер деле анчалык мага баягы эмес. Мен өзүмдө башымда калган эмелер бар да, анткени Кудай жалгап ошол атабыздын куймагылактыгы менде да калыптыр да. Анан баягы кичинекей черновектер эмелери калган. Ошол баягы. Анда ошол биз даана өзүңүзгө келиптирбиз. Санжыра иликтеп, саяктын санжырасын тактап атабыз. Бизге даана керек адам сиз деп ушул атыңызды угуп, дарегиңизди ушинтип рахмат. Эмет жүрдүк, Кудай насип кылып бүгүн келип калдык. Эми ушул атаңыз жөнүндө да бир айтып бербейсизби? Анан атам ошол кайра Түгөл сайга 31-жылдын аягында, 32-жылдын башында кайра келген экен. Кайра келип анан баягы айылда устачылык кылып, өзү чоң уста болгон. Жана Бийназар менен кошо иштешкен. Өкө. Согуш убагында ошол өкө 2 бригадир болгон. Бирөө темир усталардын, атам темир усталардын бригадири болсо, Бийназар болсо чыгач усталардын бригадири болгон. Бийназар деген атактуу киши болгон. Ал болсо Кожомкул менен дос болгон. Анан атам болсо Кожомкул менен жакшы болгону мындай болуп калды. Атам ошол илгери падышанын убагында 16-17 жашында барып ошо жактан Түркмен деген болуш болгон, Сусамырды бийлеген. Ошол батыр деп айтылат. Түркмен болуштун ал мектеп ачкан ошо Сусамырга. Ошо Сусамырга мектеп ачканда ошол атам ошол жерде мугалим болуп 5-6 жыл иштеп, ошол жакта иштеп жүрүп анан жана энемди ошол жактан алып келип атпайбы. Кырбаштын кызы дедиңиз. Кырбаштын кызын алып атпайбы. Ошентип анан ошол жакта менен катыш болуп калып, анан ошонун ичинде Кожомкул менен катыш болуп калып, анан бир чети кайнагасы сыяктуу болуп калат да баягы. Алар эми кара болоттордон болот баягы. Кара болоттордон болот. Кара болоттун ичинен Жаныш дегенден кетет. Айым жалпысынан касыр чалуулуга кошулуп жүрүшөт. Ошо кара болот. Жанышты. Ал кара болот ал болсо Кулжугач атабыздын биринчи айылдан кара болот, чаболот, койке, жолуке болуп кетет. Ошо Суккан энебизден ит эмген, сүт эмген кетет. Анан сүт эмген болсо биринчи төрөлгөн экен, илгери эгиз төрөлгөндө ким биринчи төрөлсө сунуу болуп эсептеле берчү да. Мойнуна оң чүкөнү биринчи төрөлгөндө оң чүкө тагып койчу экен, экинчи төрөлгөндө сол чүкө тагып койчу экен. Анан баягы кийин баягы жанагы жайлоого кетишип убагында атын кое албай калып, анан Сусамырга барганда коюлган экен. Анын басы өзүнчө тарып, анан ошондо баягы улуусуна сүт эмген деп, аркар эмизип отурду деп, беркинси болсо Карышкырдын канчык эмизип отурду деп ит эмген коюп койгон экен. Ошо ит эмгенден Айт Жутакей, Алынбай Майрике. Биз болсо ошо Жутакейден кетебиз. Жутакейдин Карбос деген Каракубат деген баласы болгон. Кожомкул Каракубат да? Жок, Каракубат. Каракубат Кадам Кожомкул Назар деп коет. Анан Кожомкулдан болсо Кырбаштар кетет, Назардан болсо Токторлор кетет. Анан биз болсо ошо Каракубаттын эки баласы болгон экен, Айдарбек, Карбос деген. Ошол биз Айдарбегинен кетебиз. Түгөл сайдагы Айдарбектер ошол. Анда мына Эшимбек уулу Чоду аксакал деле ушул Айдарбек уулунан болду. Жок, алар качкенин бир тууган баягы энеси башка деп беришет. Тиги Дөөлөт деген киши болгон. Ал өзү качкелер булар. Булар баягы Айттын урпагынан да. Анда мен ушул Эшимбек уулу Чодун Айдарбектен деп турсам, качкеден турбай анда. Түркөкейден кетип жатыр. Жутакейден кетет. Айттан таралгандар Түлкү. Айттан Түлкү Мурат Жоруп. Баатырлар ошол жактан келет турбайбы? Экинчи аялдан Шамоту деп жүрөбүз да. Анан бир суроода
Түлкү Баатыр Санчы Сынчыга мага да кыз тандап бер, Эсенболго кыз тандап берипсиң деп анан болот го деп. Ооба. Анан ошо жанагы биздин деге Тогуз-Торо өрөөнүнө барып бир жакшы бир кызды, акылдуу кызды алып Алтынчы келип жактап Апарбай беченем. ошол энеден төрөлгөн балдар эми кедей качкелер. Ошону билгим келип атат. Ошондон Анан Качке Баатырдан кадимки Эралы да, Иә. Эралы, Качкеден да Баатыр, Эралы Баатыр. Кайра Эралы Баатырдын да баласы Түлөкө Баатыр башчы болуп да калды, баатырчы болуп. Эми бир Хан келди Түлөккө деген. Хан келди Түлөккө. Эми мен бир нерсени ушу эсиме түшүп атат да азырча. Бизде ошо саяктардын ичинен жана сиз башында айтып кетпедиңизби, 5 ата депчи. Анан ошондо мен ушуну бир түшүнүү бир нерсе айткым келип атат. Жана сиздин чоң атаңыз аалым, хафиз, Куранды жатка билген чоң мугалим киши болгон экен. Илгери арабтардын тили деп коет, фарстын тили деп коет. Молдо деген мугалим деген сөз да. Мына караңызчы. Эшен кары атабыз Алым болот. Олия болгон. Бухарадан илим алып дейт. Анан Манисай менен өзү чакыртып, анан кийин жана баш кошуп, андан кийин жанагы Дайырбек ата төрөлүп атат. Дайырбектен жана 5 молдо. 5 молдо деп коебуз. Молдо Сыдык, Молдо Жусуп, Молдо Ибраим, Молдо Нүсүп, Молдо Шакир. Эң улусу ал жанагы төртөө бириниден, бирөө бириниден. Ал жанагы Байысбек менен Жок, ал эмес. Молдолорду айтып атам да, молдолорду. Анан ошол жанагы молдочулук дин илимин аалымдыкка чейин жеткен бул түпкүлдөн бери бар экен деген. Биздин аталарда бар экен деп мен ошону айтып берейин эми. Мына Абдубар Аксакал ошол атаңыз Мамыт молдо 1896-жылы төрөлгөн деп атасыз. Жанагы жака илим билим алып келген жердин баарын айттыңыз. Анан ошол Мамыт атаңыздын саяктын кай жагынан тарайт? Чекир саякта турабы, Кулчугаштан тарайт деп атасыз. Ошондон бери атаңызга жерин айтсаңыз, сүрүп койсоңуз. Кулчугаштын Итемген, Үстемген деген эки баласынан, баласынан Итемгенден кетебиз. Итемгенден Айт Жутаке, Алымбай Майрык болуп, 4 бала болуп кетет. Ошо Айттан болсо Түлкү Мурат Жоруп. Жутакейден болсо Жутакейдин 3 баласы болгон экен. Каракубат, Кожомкул, Назар деп. Назардан Токторлор кетет, Кожомкулдан Кырбаштар кетет. Ал эми Каракубаттан болсо Айдарбек Карбоз. Карабаттан кетет турасыздар. Анан биз Айдарбек болуп кетебиз. Жалпысы ошол. Анан дагы суроону айтсаңыз. Жанагы сиз айтып атасыз ушул менин атам Санжыр айтканда ушул Чоду Эшимбек уулу Чоду Аксакалга, жанагы биздин Олия, Куйручук Олияга, анан бирөөнү дагы айттыңыз. Азыр. Ошо тиги ушуларга таянчы, ушулардын санжырасын айтчы. Көп эле санжырачылар менен кабар алышып, ошолор менен баарлашып, сүйлөшүп жүрсө керек убагында. Эми мен жаш болуп калып, баягы ким менен сүйлөшкөн эле кийин сурап аптырмын, бирок кайта-кайта баягы экөөбүз сүйлөшүп калганда, ушул эметкенде өзгөчө ушул Чоду карыяны аябай сыйлап, урматтап айтар эле. Баалачы экен. Баалачы. Анан Куйручукту катуу мактачы. Куйручук ал киши Кудай берген 10 чакты сонун касиетти алып жүргөн киши эле. Ошонун ичинде кыргыздын тарыхын, санжырасын дагы кадимкидей билчү. Эми Куйручуктун Семетай айтканда 7 күн деп айтса дагы угуп тургун келчү деп айтып калчу. Анан бу Тоголок молдо менен жанагы катышып калганы мындай болуп калат. Ошо 20-жылдын аяк ченеби ошондо баягы бирөөлөрдөн укса керек даган Тоголок молдо ал киши өзү минтип айтчу экен да. Мен санжырачы эмесмин, санжыра жүйнөөчүмүн деп айтчу экен. Иликтөөчү турбайбы? Иликтөөчү. Мен өзүм санжырачы эмес, бирок ал санжыратын жакшы эле билген киши болгон, бирок баягы өзү орустар айткандай скромный киши болгон да. Ал ошо мактанчу эмес. Анан мен санжыра жүйнөөчүмүн деп кана. Анан ошо келип калганда, анан ошо келип Чоду Аксакалдан жаза турган болгондо Чоду Аксакал айттыр. Эми мен айтып эле кете берем. Я иним, жаштарын сурасыз, жана 8 жаш айырма болот атпайбы? Анан ошого жетише аласыңбы? Жетише албайсыңбы? Мен кайталап тура албайм. Могу жерде бала молдо деп коебуз. Мамыт молдо деген жаш бала бар, жаш жигит бар. Ошону албасаң ада жакшы жасат. Өкөлөп жасып кыла.
бириңер чарчасаң ана экинчиңер улап кете бергендей болгула деп ошентип атам кошо жасытышып калат да. Ошентип жасып калат. Ошол жерден анан Тоголок молдо менен Баймет менен кадимки таанышып, анан Чодо аксакалдын үйүндө бир ай баягы ула эмес алышып, күнүгө атам айтып калчы 5-6 сааттан айтчы дейт. Ошону экөөбүз алмак жазганга аракет кылып калчубуз дейт. Ошентип жазып калдык дейт. Анан дагы бир вариантын айтып калат, тиги куйручук аксакал айтчы дейт. Көкүнбайдын көктөптөр деген болгон. Көкүнбайдын көктөптерин ошол Чодо карыянын варианты болчу дейт. Чодо берген деп жүрүшөт. Ошол көктөптерин вариантын ошо куйручук аксакал айтып калчу дейт. Чодо карыядан алынган деп. Ушул жерден токтоп турсаңыз, кийинки соозуңузда ажыке өткөндө бир дагы көлдөн ушундай эме табылып атпайбы? Көкүнбайдын көктөптерин Баланчан молдодон, Түкүнчө молдодон деп ошакта Мамыт молдонун да аты айтып турат да. Жанагы бул жанагы кадимки Солто чечендин уулу Максут болуш. Ушулда бир молдого эметип жаздырып, ушунун немесе баягы Алмаз тууганыбыз таап атпайбы? Ооба. Ушул жөнүндө кабарыңыз барбы? Мамыт молдодон жаздырдык деп жазып турбайбы? Көкүнбайдын көктөптеринен негизинде да. Көктөптерин жазган кишиден көчүрүп алдым деп Молдо Садыктын атасы андан ана Молдо Салыга калтырыптыр да. Ошону Максут болуш жаздырып атат да, Максут болуш ошо кыргыз санжырасын жаздырган экен да. Анан аны көрдүк. Жана негизи мындай өзүңүз колуңуз калып окуп көрдүңүзбү ошону? Карап көрдүк. Анан ал жерде деле мындай чаташкан нерселер бар. Варианттар болуп турбайбы? Вариант. Ушундай болуп атпайбы эми? Тоголок молдо атабызда жанагы ошо каба тууралуу, Байызбектин тукуму тууралуу көп нерселер мындай эметип турбайт, чаташып. Кичине өйдө төмөн болуп кеткен жерлер бар да. Ошондой да. Ал жерде Жумгалдагы айрыкча ошо Молдо Шакирт тукуму, Чекир саяктардын санжырасы жакшы берилген. Жакшы сүрүлгөн да. Дияк жагы кичине. Анткени ар кимге эле маалым да, ким кай жерде жашаса ал жердин санжырасын жакшы билет. Ал эми ал көлдүкүн жакшы билбеген себептен кичине мындай аралашып кеткен жерлер бар экен. Чоң рахмат. Мына урматтуу көрөрмандар, жанатан бери айтып атканыбыз, биз эмне деген максатта келдик? Жанагы Тоголок молдо атабыз санжыра иликтөөчүмүн деп сиздин атаңызга да айтып турабы? Санжыра иликтеп жүрүп санжырабачы болдум, манасты жазып жүрүп манасчы болдум деп Тоголок молдо атабыздын айткандары бар экен. Тоголок молдо атабыздын дагы ушул араб арыйы менен жазылган кол жазмалары табылып атат, Кудай буйруса. Ошол Чодо аксакалдан санжыра жазып атканда сиздин атаңыз Мамыт молдо жазды деген. Анан жанагы Абдыкалык Чоробаев дагы келип санжыра иликтөөчү ошол Чодо аксакалдан санжыра жазып атканда сиздин атаңыз жазды деген кеп бар да. Ушундай элдин арасында кеп ошолорду угуп жүрөбүз. Ушул жөнүндө бир айтып берсеңиз, маалымат берсеңиз жакшы болот эле да. Мен өз көзүм менен көрүп калгам, ал ошол жазган кагаздарчы. Бирок ал араб таамгасы менен жазылгандыктан мен аны билбейт экенмин да. Анан ал кийин баягы атабыздын көзү өтүп кеткенден биз көп бар калбай ошол кагаздары жоголуп кетти да. Бирок а киши баягы ошол эле вариантты мага мен а киши баягы күнүгө болбосо дагы сурап ээрчимин да. Сурап бергенде ошолордун баарын эле кайра мага өз оосу менен айтып бере берчи да. А мен ошолорду колуман келишинче баягы дептерге түшүрүп жаза берчимин. Жаза берип бир жылдык эмес, 4-5 жыл, 5-6 жыл жыйнаган жазма болчу да. Анан ошолорду кыргыздын тарыхын, ошонун ичине саяктардын анан жанагы сиздин сөзүңүзгө бул негизи мисалы 70 төбөлүк саяктарды, көлдүк саяктарды биз жумгалдык саяктар жалпысынан гана билебиз. Баштагын гана. Тереңдеп биле албайбыз. Болжол менен билебиз. Бирок баягы бир атан нары, бир ата бери болуп кете берет. Кээде туура эмес маалымат жетип калып. Ал эми мен мисалы биз ойлойбуз Курмангожо бул жагашты тереңдеп эле билебиз. А бирок бу Каба аксакалдын 4 аялдан тараган немелерди бу алардын урпактары жакшы билиш керек, терең билиш керек.
Биз болсок үстүртүнөн билебиз. Мана бизге жеткен боюнча ал тиги чоң саяктардан кабанын 4 урпагынан 4 аялынан кетирет. Мисалы, биринчи аялы тигинен Байболот Кайдулатты кетирет, экинчи аялдан мисалы Акберметтен бу Шыкмаматтарды кетирет, үчүнчү аялынан Кутунай Бегат дегенди кетирет, төртүнчү аялынан Майрыктан качкан Аккол жана жанагы кетмен төн вариант боюнча. Кебиңиз өзүңүздө мына Абдубары Аксакал биз ушул көп баягы санжыраларды карап атабыз. Санжыра иликтөөчү толук малда атабыз болгон санжыра жыйнаган Абдыкалык Чорбаев дагычы. Ушул Молдо Шакирдин санжырасы барып эле ошо Чода Аксакалга такалат да. Анан бул Чода Аксакалды биз болжолду деп 1862-жылы бул дүйнөгө келген. Анан ушул эки вариант айтылат экен, 106-га чыгып кайтыш болгон, 109-га чыгып кайтыш болгон деп. Өткөндө Жумгалга да барып аксакалдардан, карыялардан сурасак, ушул аталары санжырачы куйма кулактарданчы ушул 1868-жылдары каза болгон дейт да. Анан сиз айтып атпайсызбы, ал кишини көрдүм деп. Ушул тулган жылы, кайтыш болгон жылы ошол санжыраны каяктан үйрөндү эле, эмне болуп санжырачы болуп калган? Ушул жөнүндө бир кеп куруп бербейсизби, маалымат берип? Эми мен билгенден Тоголок молдо келип баягы жаза баштагандан баягы жасып бүтүп анан тамакка кирип анан жөнөкөй ич кара сүйлөшүп калат да. Жаш сурашып, тияк биякты сүйлөшүп калганда, ошондо жаш сураша келгенде Тоголок молдодуку белгилүү да 1860-жылкыда. Экөө жаш сураша келсе 8 жашка улуу болот. Чода Аксакал Тоголок молдодон 8 жаш улуу болот. Андан тышкары менин атам Мамыт молдо 1896-жылкы. Атам айтып калчы, мен тиги эркектердин эң кичүүсү Байселбек атамдан, атам менден 40 жаш улуу болчу дейт. Значит, Байселбек атам 1854-56-жылкы болуп калат да. 56. Ал эми Байселбек атабыздан атам айтып калчы, Чода Аксакалда 3-4 жаш улуу болчу деп. Анда Байсалбек атаңыз 56-жылкы болсо, 3-4 жаш улуу болсо анда 52-жылкы болот. 1852-жылкы болот турат. 52-жылкы болот. Анан ал эми кайтыш болгонун мен азыр 59-60-жылы жана Акбар төлөгөн. 60-жылы атам түгө сай барып калсам, атам айтып калды. Чоду карыя тиги Мырзакматтыкында кичине састым болуп калыптыр. Мындай ал акыбалы жакшы эмес экен. Ушул Аксакалдан барып бат алып койчу балам деп бир баштыгын даярдап коюптур. Чай пай анапанасын. Анан ага жери мен баягы кичке кезинде 50-жылдарда, 55-54-жылдарда ойноп жүргөн анда көзү көрүп эле турган кеси болчу. Анан бизди баягы бала кезибизде көрүп, ар бирибизди үйүнүбүздөн кадимкидей таанып эметчи да, ар бирибизди билчи да. Андан кийин бир 7-8 жыл өтүп кетти. Ушул 60-жылдар болуш керек эле. Мен ошондо 14-13-кө чыгып калган кезим менен 14-15-ке чыгып калган кезим. Анан атам баягы жибергенден кийин барып чоң керебетте жаткан экен, баягы жазыктарды катар-катар коюп. Анан ассалам алейкум деп эшиктен киргенде эле баягы катуу менен ошентип учурашып эметсем элеңдеп минтип көзүн минтип алды да, анан "Ой, Мамыттын баласыңбы" деп. Көзү көрбөй калды беле. Көзү көрбөй калды. Ошондо эс тутумунун күчтүүлүгүн айтып атам да. Мен андан мурун ал кишини 5-6 жыл көрбөй калгам. Ошондо бала кезинде ойноп жүргөндөн ошондо элестен калып, көзү көрбөй калса дагы эс тутуму күчтүү болуп, үнүңүздөн тааныга турбайбы? эле Мамыттын баласыңбы деп эле. Ушунчалык эс тутуму күчтүү киши болгон да. Анан жанагы Тоголок молдонун берген суроосу бар. Ошо тиги Чода карыя ушунча тарых экөөбүз сүйлөшүп атканда көп тарыхтарды айтышты да. Анан ошондо атаңыз уктудан бар. Ошону отурат да. Мен атамды угуп отурам да. Ушунча көп тарыхты билет экен, санжыраны билет экенсиз. Деги канча киши менен болжол менен 10 000 кишиге жакын киши менен байланышкан тарыхты билесиз го десе, мынтип айтыптыр да. 10 000 деп деле айта албайм, бирок 5-6 000 даана бар го деп айткан. Бер жагын айткан турбайбы да. Деп баягы кичине скромность этип койсо керек. Сыпааланып койсо керек да. Ама ошенткен сөздөрү бар. Анан бул жанагы
атам айтып қалчы. Бұл чоду қария, бұл өзі құйма құлақ кіші болған дейді. Билимінде де анчалық болмаса керек баяғы. Анан бирок жерді қыдырып, бұл өзі жаңағы, бұл енім айтқандай, көп жерді қыдырып жүрген екен да. Эшимбек атасы жиберген деген де кеп бар болмас па? Ошол. Жерді қыдырып келді. Жерді қыдырып. Ел тағына деп. Атам айтып қалшы, тияғы Қазақстанды қыдырып, ал мектепті Орусияға жер барған дегенде саудагерлермен барып келгендер. Кербендермен. Тияғы Қашқарға жері, тияғы Анжанға жері, барып көп жерді көрген кіші. Анда азыркы Өзбекстан, Қазақстан тиги. Ал вакытта Орусия чек жоқ болчу да. Барын эле көрсө керек анда. Чек жоқ болса керек. Анан ошол көп жерді қыдырған өзі эс тутуму күчтүү киши болгондуктан, ошонун баарын алып анан баягы ар кайсы жерге барган сайын, кыргыздар менен жолуккан сайын, каяктан ал убакта Паргана деп койчу, Парганада 90% кыргыздар болчу да. Казыркы могореки өзбектердин көпчүлүгү кыргыздын насилинен кетет да. Бирок өзбек болуп калышты. Ал эң акырында силер билбей калдыңарго, 59-жылкы Всесоюзный перепись деп койчу. Жазым жазганда Рашидов кадимкидей эле күчкө салып туруп эле кыргыздарды өзбектерди жастырып койгон. Ошо 4 миллион анжандыктар тияга кыргыз болбой эле өзбек болуп кетишти. Далай кыргызыбыз тиякта калды да. Далайлар калды. Ал эми кыргыз болуп жазылып жүргөндөр кайсы деле бар, Жисак районунда, Анжанда, Наманганда. Бар. Кыргыздар болуп. Биздин туугандар ошоктон чыгып атпайбы? Кыргыз туугандар чыгып атат. Мен далай Тажикстандан чыгып атат. Өзбектер менен жолуктум. Бир өзбек менен илгери байбичем экөө сүйлөнгөн кезде пахтага алып барчу да. Ошо пахтадан кайтып Наманганга баратсам, жолдо баратсам, жөө баратсам, илгери Кызыл Кыя Наманган Фрунзе деген самолет каттачы. Ошого жетишип калайын саат 8ке деп түнү менен кетип баратсам, бир машина келип токтоп калды. Бир өзбек келип ала топусу менен келип мени сала кетти. Жолда барып сүйлөшсөк, үйүнө жатып калдым. Сүйлөшсөк кыргыз экен. Анан баягы оокат жайы сүйлөгөн сөз ал эмес кыргызчаны билбейт экен да. Анан эң эле кыргыздын белгиси ушу экен, эң төркүйүнө катып туруп бир калпак менен бир камчы илип коюптур бала. Анан биз Бостон уруусунанбыз дейт. Кыргыздын Бостон уруусунун ичкиликтенбиз дейт. Мына Абдубар Аксакал жанатан бери жакшы аңгеме дүкөн курулуп атат. Айталам өмүрүңүзгө береке берсин. Мына сиздин атаңыз Мамыт Молдо ошо куйручук менен Эшимбек уулу чодуудан жанагындай нерселердин санжыранын баарын угуп, куйма кулак болуп, бир чети кагазга түшүрүп, ушу бизге жеткирип атса, анан сиз да жана ошол айтып атпайсызбы? Эшимбек уулу чодуга, тигил Тоголок Молдо атабызга, анан Куйручук Оли атабызга, ушуларга баягы басым жасаучуларга таянчы депчи. Анан ал кишилер менен үзөңгүлөш болуп атса, Тоголок Молдо чоду аксакалдар менен. Анан Куйручук Оли атабыз менен да үзөңгүлөш болгондо. Ушулар ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз окуяларын. Ал киши менен замандаш болгон. Атам эми Куйручуктун төрөлгөн жылы белгилүү да. 1866 жылы төрөлгөн Куйручук. 66-жылы. 64-жылы Токтогул төрөлгөн. Андан 2 жаш кичи болгон деп жүрөт да эми. Анан кишинин улуу баласы Мукат менин атамдан 3-4 жаш улуу киши болгон. Бирок экөө чок ойношуп, ал убакта биздин азыркы Түгөсай кыштагыбыз жок болчу, ал убакта жанагы жолдун ар көзүндө болчу кыштагыбыз. Анан даргы жараштар менен Куйручук айыл менен бирге турушчу да, анан Мукат экөө чок ойноп жүрүшөт. Анан могореки Шабдан каза болгондо 1912-жылы каза болгондо Байзак ажы тияктан делегация дайындап калат. Делегация дайындаганда ошондо ар бир айылдан баягы кишилер. Анан ошол убакта Байсалбек атабыз болсо бий экен. Анан Түгөсайдын атынан ошол Байсалбек атабыз бара турган болуп калат. Анан Куйручук келип айтат: "Ай, Байсалбек, сен эми жаныңа бир баланы жигит алып ал. Өзүң балаң алып аласыңбы?" дейт. Анда могореки 16 жаштагы балам бар, кичи уулум. Шуну алып алайын. Жана менин балам менен ойноп жүргөнмү? Анда мейли. Ошону алып ал деп. Ал болсо Мукатты алып алат экен өзү да жанына. Анан ошо делегациянын составында келишип анан ошол жерден Куйручукту биринчи жолу атам айтат, ошо 12-жылы көргөм дейт. 12-жылы көрүп, ошол 12-жылдан баштап туруп, ошо Куйручуктун жанында дайыма жүрүп, кошо баягы кызматын кылышып,
жүргөн Куйручук болсо 1941-жылы өлдү. Ошондо 28-29 жыл жанында жүргөн болуп калат да. Эми постоянно жүрбөсө дагы баягы ара чолодо көп катышып көргөн. Андан тышкары баягы баласы менен дос болгондуктан баягы аяш баласы болуп калат да. Андан тышкары мына 35-жылы бул атам өзү айтып калчу. Куйручукту эч качан төшөккө жаткан эмес дейт. Куйручук ооруп калганда, кат ооруп калат экен да 35-жылы. 35-жылы эмчүн билинип калганы ошол убакта акыштакты түгөлсөйдө акыштак салып калган жыл экен. Ошондо 35-жылы кат ооруп калып, жайлоодо жүрдүм эле дейт атам. Жайлоодо жүрүп калсам эле бир жигит өзү коштоп алган мыкты аты менен, өзү да мыкты аты менен эле келди дейт. Анан сизди Куйручук чакырып атат. Атабыз кат ооруп атат. Сизди келсин деп атат дегенде баягы шашкан бойдон барышат. Барышса Куйручук баягы деле төшөккө жатпаган киши араң сүйлөп калыптыр дейт. Анан балам, сага жибергеним мени Кудай айыптырат. Бирок сенин оозуң менен ушу сени жактырдым. Анан атамды Ленди Бабедин деп койчу экен. Анын үчүн Ленди Бабедин деген мен кийинде тактап сурап алыптырмын. Ушул бир жакшы көргөн ат менен айтканы го. Ленди Бабедин деп койчу экен атабызды. Анан Ленди Бабедин ушу сенин оозуң менен айгам деди дейт. Анан ошондо баягы 3 күн 4 күн жанына жатып экөөбүзгө жанаша төшөк салып койду дейт. Ошо 3-чү күнү катар күнүгө 10 саатка жакын окуйм дейт баягы. Анан 3-чү күнү чарчап кетип түн ортосунда саат 4-3 болуп калган кезинде дейт. Уктап кетиптирмин дейт. Уктап кетсем эле бир убакта кукемдин үнү сырт жактан чыгып калды дейт. Анан эмне болду, мен эмне болуп калдым деп карасам, баягы караңгыда төшөктү сыйып алсам кукем жок дейт. А киши не убакта кийинип алып сыртта жүрүптүр дейт ошо түн ичинде. Анан мынтип сүйлөп атат дейт. Кудайдын ушинтип берерин билгем. Ушу балам аркылуу мен айга турган болгом. Билгем муну деп эле ушинтип жүрөт дейт. Атаңыз дем салгандан да? Дем салган. Анан эми атабыз баягы магачын силерге калып, а киши жана транска киргенде өзүн жоготуп да койчу да. Жоготуп койчу. Эми ошол сөзүм эме болбош үчүн мен бир 12 жашында, 13 жашында тиги тишим ооруп калып, 3 күн ыйлап тименде жаман болуп атсам, балам деп карап да койгон жок атам. Анан энем ушул убакыт эне деген кыйын экен. Аябай күйүп жаныман чыкпай атса, анан 3-чү күнү атам келип туруп анан балам деги ыйым Кудайга жетип кетти. Өз баласына эм түшпөйт десе эле Кудайдан бир суранып көрөй деп эле даарат алып келип туруп, чечинип туруп, кийим бар чечип туруп, көйнөктөн балчан болуп, топусу бар, топусун кийип туруп, отур деди, отургузуп туруп эле окуй баштадым. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт окугандан кийин эле мен билбей калдым. Бир убакта карасам, ошо атамдан эмнеге чечилип койду десе ошондо түшүндүм да. Могу жерден аккан тер ушу жана көйнөктөн балына таам атыптыр да. Ошондой состоянияга жеткирет экен өзүн. Анан мен бир убакта эле өзүмдү билбейм, кантип кулап калганымды. Кулап калдым. Ошо түн ичинде саат 12 болчу. Ошо жатып эртеси 12-де, түнкү саат, кечки саат 12-де тишим өзү эле түшүп калыптыр. Анан ошондо билип калдым, атамда бир эмеси бар экен. Касиет бар экен. Касиет бар экен деп. Касиет бар экен. Ошондой касиет мен анан жана Куйручукту деле ошентип айтып калчу, кээде күлүп, мен кукемди ооруганда мен ушинтип бутуна тургузгам деп. Анан ошондо келип жанагы учурашкандардан эми ал өзүнчө узун тарых баягы калганы. Анан Куйручукту аябай сыйлачу. Куйручуктун 10 чакты касиетин айтып берчү мага. Анан мен жана Эркалы жанагы биринчи Куйручук китебин жазганда аябай мага жаккан жок да. Анан аны келип алып бир чаташтырып, тиги тарыхты бул тарыхты чаташтырып. Сиз атаңыздын айтып бергенин айтсаңыз Куйручук жөнүндө. 10 касиет деп атпайсызбы? Эми 10 касиетин айтып берейин, эми баягы 10 чакты касиет болгондо, көп эле касиет болгон экен. Эң биринчиси бул өзү улуу даанышман, акылман киши болгон. Бул философ болгон да. Ба дүйнө таанымы терең болгон. Экинчиси чоң олия киши болгон. Өткөндү да келечекти да көрө билген киши болгон. Эми ал
баягы эмеси менен айтып берсеңер ар бирине өзүнчө токтоп айтса болот, бирок баягы убакыттар болуп атпайбы. Үчүнчүсү чоң акын болгон. Акын болгондо да ушунчалык чоң акын болгон, аны менен жеңи жок качып турчу кадимки. Токтогул досу качып турчу. Кудайбы баягы Куйручук не деп айтып ет деп. Эми жанагы Найманбай менен айтышкан эле. Найманбайды кадимки деттим эле сыска отургусканда. Кал мырзаны сыска отургусканда. Чоң акындар болгондо. Токтогул мынтип айтчу экен. Куйручуктун каарына калбайлы, досумдун каарына калбайлы. Тоголок молдо айба сыйрашы. Куйручук менен айтышпайлы деп. Бир-эки жолу кадимки жеңи жокту дагы мат кылып койгон да, азыркыча айтканда. Анан ушундай эмеге акындык, эгер жараң акын болгондо, тигилерден кем эмес, ашсашмак, кем акын болмок эмес. Андан тышкары, ал өзү мына мен изилдеген боюнча 170 тиги Роман Ырчылынан бери эсептеп көрсөк, мукасыркы Замирбекти акын деп, акыркы акындардын магиканын бири деп эметсек, 170-180 эле акын болгон экен. Акындыкты Кудай баарына эле бере бербейт экен. Чоң акындардан, заркар акындардын. Баягы атагы чыккандар. Төкмө акындардан. Ошолордун болгон 30-40га жакыны гана манас айтчу экен. Ал эмес токтогул манас айтылып эмес экен да. Анан манас айткандардын ичинде ошо кимде болгон? Куйручукта болгон. Значит, Куйручук деген ал өзү манасчылык айтканда ырчылык, төкмөчүлүктүн жогорку деңгээлине жетти деген болгон да. Бу ырчылык 4 нерсеге бөлүнөт. Эң биринчиси жамакчы деп коет, экинчиси ырчы деп коет, үчүнчүсү төкмө деп коет, эң жогоркусу манасчы деп коет. Манасчыга жеткенде алар майда-чүйдө эмелерди ырдабай калат. Ал тетиги Кудай менен сүйлөшүп калат да, мындай манасты айтып калат да. Жогорку жак менен сүйлөшүп. Сиз айтып атасыз, ушул Куйручук атабыздын манасты айткан Семетейчи да болчу да. Анан манасты да айтчу, бирок өзүн мынтип айтчу, атам айтып калчу. Семетейчи мен деп айтчу дейт. Семетейди жакшы айтчу экен да. Аябай катуу сүйлөшчү экен. Анан дәвір қасиеті чечен болгон. Чечендиги ушундай болгон, таш катамга баскандай айтчу киши. Ошол Куйручук сүйлөгөндө иштеп аткан ишин иштеп коюп, унутуп калып, жумушун унутуп калып, келин келсектер саап аткан уюн иштеп коюп, ошо сөздүн күчү менен ээчип алып кете берчү дейт. Ушунчалык күчтүү болгон дейт. Анан бир сүйлөгөндө 5-6 саат керек болсо тынбай сүйлөчү дейт. Ошондо коюлуштуруп эле ырырдагандай кете берчү дейт. Ушундай бул чечендик бир касиет. Андан тышкары өзү кандан бектен кайра тартпаган баатыр киши болгон. Агасы Көкүнбайдан да корккон эмес, Байзактан да корккон эмес. Байзактын кара аргмагын керек болсо урдап туруп агасын алып барып берген. Убагында ба тентек болуп жүргөн кезинде. Балбанда болгондо турган. Азыр айтаман. Баатыр киши болгон. Кандан бектен кайра тарткан эмес. Найзага түшкөндө 8-9 жолу найзага түшүптүр, тиги найзага түшкөндө эм үчүн бу Аксакал өкөңөр такыр жеңилбейсиңер дегенде, Аксакал деген чоң найзакер киши болгон. Анан ошо атам айтып калчу, Аксакалдан сурадым дейт. Ошондо Куйручуктан сурадым дейт. Эм үчүн силер такыр жеңилбейсиңер деп. Ошондо айтчу дейт. Тигилер чоң болуп, дөөдөй болуп турган менен жүрөгүндө оту жок. Алар найзанын учун тик карай алышпайт. Келатканда көздөрүн жуумайт. Көздөрүн жуумайгени менен тиги найзасын каалаганча кагып туруп, каалаган жерге саябайт деп айтчу дейт. Анан жанагы канжарды моунтуп тап берсең, тиги көз илмебеген баатырлардан болгон да. Ушундай баатыр болгон экен. Бул баатырлык жагы. Анан эч кимден эметкен эмес. Тиги Жантайды дагы сындап, анан бу Шабдан баатырды чечен да көзөм да болгон да. Кызыл дубана деп койчу да. Анан мындайча айткан баарына агасы өзүнөн 20 жашыл болгон Көкүнбайды кадимкиде 20 жаш 15 жашта Көкүнбайды эде сыска отургузуп койчу да. Анан тышкары бул өзү дабыр эмеси атам айтып калчу. Атам менден 5 сантиметр жогорураак эле 1.75 эле, жана Тоокел деген агам 1.85 ошо Тоокелден дей болчу. Даже андан ойрок, узун бойлуу, шыңга бойлуу, кара тору, өрдөк мурун, кайкы мурун, чокчу сакалы бар киши эле деп атам айтып калчу Куйручукту. Анан балбандыгы катуу болчу дейт. Ал тиги баягы азыркыча айтканда весовой категориясы баягы орто вес го. Кожомкулдай
теги 200 центнерде болса дагы баягы болжол менен бир 80-90 килограммдык салмагы бар. Шыңга бойлуу өзүн чымыр алып жүргөн кармаган жеринен канчыкчы дейт. Атам айтып калчы. Манастын Агыш деген батыр болгон, кипкичке болгон, кармаган жеринен канча. Чыканакта Ерагыш деген. Бүткөн бою тарамыш деп. Бүткөн бою тарамыш деп. Ошондой болгон киши болгон дейт. Анан айтып калчы дейт. 17 балбан менен көрөштүм. 16-сын өзүмдүн эле күчүм менен жыктым. Бир гана ак балбанды топурак менен тиги насыбайды аралаштырып жеңе албай турганмын. Ошондо алдап чыгып идим, күлөкөр болуп калдым деп айтып калчы дейт. Анан калганын өзүмдүн эле күчүм менен жыктым деп айтчы дейт. Андан тышкары Батакөй киши болгон. Батасы такыр кайтып кеткен эмес. Мына бир эле мисалга айтып жүрө, бу Өрнөк айылында бир бай 3 аял алып такыр балалары токтобой же балалы болбой жүргөндө ошо атайын куйручукту чакырып анан батасын тилип анан мейли Кудайдан бир сурап көрөйүн деп туруп анан батасын берип тетиги кичи токолуң эмки жашта эркек бала төрөйт деген экен да. Анан ошонун астында сүйлөшүп бата берердин астында. Ай, куру аякка бата жүрбөйт. Эмдеңди бересиң? Каалаганыңды берем. Анда каалаганыңды берет десе, ал кишинин бир катуу жоргосу, күлүгү бар экен да. Мана ошону бересиң дейм. Макулсуңбу? Макулмун дейт. Анан кийин баягы бала төрөлүп 2 жаш 3 жашка чыкканда кайра барат. Ой, баягы аласамды алайын деп келдим деген. Ошондо тиги бай айнып, куке, ошонун ордуна 10 ат берейин. Ой, ошентип сүйлөштүк беле. Мен 10 ат, мен ага муктаждыгым жок. Менде ошо көзүм түшкөн ат гана керек. Ошону гана алам. Ошону гана алам. Десе кыйылып турган экен. Анда кыйылсаң анда сен да айнысаң, мен да айнын деп аттан түшпөй туруп эле кетип калган экен да. Койручук кеткенден кийин 2 сааттан кийин бала чырдай эле кечке жетпей чарчап калган экен. Жаман болгон экен. Эми бул өзү биз ойлоп чыккан эмес. Ошо элдин баары эле тар. Сөзгө бекемдик болуп, эгер кишилер сөз кармачы да сөзгө турчу да. Анан дагы ушул маегибизди уласак. Анан дагы бир эмеси. Эстедиңизби? Дагы бир Батакөйүн айтпадым. Анан тиги бу доктурлук жайы бар болчу дейт. Бирок аны менен алектечүбүз. Табытчылык, Табытчылык жагы бар болчу дейт. Анан табытчылык менен эмесем тиги көзү күп кетет экен, көзүм өтүп кетет экен деп анысын көп кармабай жүрдү дейт. Анткени куйручуктун көзүн киши карай алчу эмес дейт. Касиети күчтүү болгон үчүн ушундай болчу да. Жанагы эмесине киргенде көзү кыпкызыл болуп кетчү дейт. Чок чыккансып кетчү дейт. Анан көзүм жаман деп баягы бирөөнүн убалына калып каламбы деп ошо дарычылык, баягы табытчылыгын көп кармачу эмес дейт. Мен бу мына 10 чакты касиетти айтпадымбы? Дагы толуп аткан касиети болгон. Анан бу куйручук байзак болбосо, куйручук болмок эмес. Кудай бешенесине ушундай бериптир. 17 жашка жери тентек болуп эле, азыркыча айтканда хулиган болуп эле, өзү дагы олбурлуу экен, каалаган уруп согуп, каалаганды кылып, бир байдын эмесин тиге алып барып берип, мунусун ушундай тентекти кылып, мындайча айтканда ким билет эле, урунуп бусурунуп жүрүп, аман калат беле, калбайт беле. Убагында. Ошол бу ажынын карагырмагын алып тиги Көкүмбай агасын алып барып берип кой баран ошондон экөө таанышкан да. Байзак атасын. Байзак. Анан байзак эми таанышканда да катуу таанышканда ошондо куйручуктун карачы. Баягы кыйнаган экен да, карагырмактын кайсы жердегисин айтасың деген. Жылаңаштап туруп, жанагы майды ысытып алып туруп, мо кокосунан чурайына жери тамызган дейт. Көмкөрөсүнөн коюп туруп, желкесинен чычаган жери тамызган дейт. Унчук айтпай койгон дейт. Ошого да чыдаш керек да. Анан жана моюн турук салып анан тиги өлтүрө турган болгондон ошондо куйручук айтыптыр да. Эми күчкө салдыңыз, мен дагы кыргызга бир жарай турган жигит элем, бөөдөлүм болуп калбайын эми. Анан курмушум жана эле ошентип айтпайсыңбы? Анда келем экөөбүз чучу кулак дос бололу деп минтишип анан дос болушуп анан. Эми карагырмакты алдың беле? Алгам. Алып келип бересиңби? Алып келип берем. Качан? Ошондо кечке мал болуп калган экен ошол эметкенде. Анан качан алып келесиң? Эми кайсы жерде экенин айтпайм, бирок таң аткычакта алып келип берем дейт экен. Ошол жерден тайды сойдуруп туруп эле баягы байзак ажы кетпегенден кийин жанындагы кишилердин баарын карат да. Тамакты берип коюп анан өзү куйручукту бүтүп жатып алган экен да. Куйручук анан ошол
bir-iki жолу чыгат экен ошо келатканда. Карагырмактын дабышы чыккан атат деп. Анан bir-iki жол чыкса жок, бир убакта үйүнө жаңы киргенде ассаламу алейкум деп куйручук артынан кирип калыптыр да. Анан алып келип берген ошо боюнча анан сен эми кыргызга жарай турган жигит экенсиң. Сен могу жиндилигиңди тышта. Деп анан ошондон тарбияга 5 жыл тарбиялап, өзүнүн акыл насыятын ал Байзагачы да оңой киши болгон эмес да. Ал өзү убагында акындык жагы да бар болгон, сөз мөрдө киши болгон, чоң баягы кыргыздын каада салтын, нарк насилин баарын терең билген киши болгон да. Анан баягы баланын дареметин байкайт да, анан ошого бүткүл баягы жакшы немесин неметип, анан мууга барба, тиге барба деп мындайча айтканда устат болот да, устат шакирт болот. Анан Байзак болбосо куйручук кадимки куйручук болмок эмес. Мындайча айтканда тарбиялаган турган. Тарбиялады да. Тарбиялаган турган. Анан баягы куйручуктун жакшы сапаттарын баарын көтөрүп чыкты дагы жаман сапаттарын катты да. Жакшы иш кылган экен Байзак атабыз. Ал эми ошо куйручуктун баласы Мукат жөнүндө эмнени билесиз? Мукатты мен үйгө келгенде эле көрүп жүрдүм. А киши өзүнүн көзү тийген деп жүрүшөт. Эми тиги мен куйручук аксакалды көрбөй калдым да, бирок Мукатты көрүп калдым. Атам менен экөө айтып атпайм дос эле деп. Анан үйгө көп келчи. Атамдын сөзүн уган деп. Анан өзү да көп айтып берчи. Анан баягы 12 мүчөсүнүн билген киши эшке баягы атам айтып калчы. Молдо киши, же болбосо чечен киши. 12 мүчөсү бүтүн болуш керек. Колдон келсе сулуу болуш керек. Сөз сүйлөгөн сөзү элге жагымдуу болуш керек, улумдуу болуш керек. Андай болбогондон молдо да болбош керек. Эл астында сүйлөгөнгө, эл башкарганга да жарабайт. Анан куйручуктай болуп дегенде эл башкарып эметет эле да баласы деле. Бирок баягы өзүнүн көзү тийип кетип анан жанагы ооруп анан мурду менен сүйлөп калганда мынтип сүйлөчү да. Конкем, кайнам конкем. Анан элге чыгып сүйлөй албай калат. Ошо өзүнүн көзү тийгенде айтып. Өзүнүн көзү тийген. Аксакал чоң рахмат. Эми жанагы сиз айтып атпайсызбы ушул Абдыкалык Чорбаевдер Эшимбекке келсе, Эшимбек уулу Чодуга. Сиздин атаңыз Мамыт молдо ошол Чодудан Санжыраны угуп куймагалак болуп жаздырып алса, ошол топтолгон материалдарга жана бир кеп айтып өттүңүз, ошо биздин белгилүү көрүнүктүү адамдар келген депчи, мисалы Качкынбай Осмоналиев келген, тигил Кален эжебиз келген деп, ушул жөнүндө бир маалыматты айтып койбойсузбу? Ошо 70-жылдын аймак жеринде болуш керек эле. Азыр болжол менен. Анан ошо жанагы чоң дептер болор эле. Ошол дептерге баягы атамдан укканымды жазып жүрө берчүмүн да. Анан көпчүлүгү ошо окуялар эле да. Ар бир адам менен, мыкты адам менен тийиштүү болгон окуялар, ошолор менен байланышкан сөздөр эле да. Ошолорду жазып жүрө берчүмүн. Анан мисалы Ормонхан жөнүндө, Ниязбек жөнүндө, Эсенгул Батыр жөнүндө, ушундайлардын баарын баягы көл менен тиги Ормонхан менен Боронбайдын чабышы жөнүндө анда-буналарды баягы жазып жүрө берчүмүн, баягы колуман келишинче кыскартып. Атам болсо, аныкы болсо араб тилинде жазсылчы, мен анын түшүнчөсүн, кийин маанисин да билбей, ошолордун баары жоголуп кетти. Бирок мен жазган дептерди Тоокел деген агам баягы алып жүрчү, анан бир күнү эле баягы байке керек болбот эле, баягы дептерди кайра берсең болот десем эле агам кагып койду. Эми ошол дептер менден жогору беле. Мен да жүрө берсем да экен. Анан агамдан баягы эмет албай жүрсөм, кийин Качкынбай Осмоналиев жанагы китебин чыгарганда көчмөндөр кагылышын чыгарганда 4-5 классташтар баягы достор чогулушуп анан ошо биздин үйдө чогулуп калды. Тоокел агамдын үйүндө, Чаекти жана көпүрөнүн жанында үйдө. Анан ага Шатман Садыбакасов, Жапар Кенчиев, тиги жана Бексултан Арыков. Анан баягы Загалиев ушулар чогулушту ошол. Качкынбай Осмоналиев да бар. Анан бир косун союп тең туштарга курдаштар, ошолор. Классташтар бар, чогулуп. Анан ошо жана түн катар ошолор болуп чогуу отурушат да. Тыналиевдер. Анан ошо отурушуп анан бир убакта эле жеңем чуркап келди. Мен баягы эт бышырып аттым эле. Ой, тиги агаң да жинденип атат. Эми агам да кичине кыялча тагыраак киши болчу. Анан ой, эмне болду? Тиги Качкынбайга урушуп атат. Анан барсам эле Тоокел аксакал мененби?
качкынбай экөө дастага. Анан экөө кызылчеке болуп калыптыр барсам. Анан байкемди алып эле алдап солуп эми атаңдын оозу курайм. Баягы сенин дептериңди да алган ушул. Ошо боюнча берген жок. Мен сага жаман көрүнүп жүрсөм мына. Алып алып эми ошол жерден бир жерден жасып койбойбу, ай. Менин атамдын жанында эмне Осмоналдан алган неме беле. Менин атамдын жанында 30 күн жатып туруп жазып кетти эле го. Мамыт Молдодон алды деп жазды деп айтпайды, э? Жок, бир жерине ушундай эме кылып койбойбу дейт да баягы. Сноска кылып койбойбу. Ушу Байсалбек Мамыттан алдым эле ушулардын немесинде бир жерге эметип койбойбу деп баягы китебин окугандан кийин ошентип анан чалаптыр да агам. 30 күн жатты эле атамдын жанында. Анан анысы аскерге мына сенин да дептериңди ушул алып кеткен. Эми ошондо уктум, ошол биринчи жолу алып кеткен. Анан кайдан анан ал кишиден кантип сурайсың? Анан кийин черек бир дагы бир жолу жолугуп калсам, ошо өлөрдүн астында эле болуш керек, ошо Качкынбай байкен. Сурап, баягы экөө сүйлөшүп барган агамды айтчы, бу иним Санжиран аябай алектенет. Анан экөө сүйлөшүп калсак айттым, жазганыңыз мага жаккан жок байке, кечирип кой деп айтсам, анан ошо жана өзгөртүлдү деп, э? Ошондо анан айтпадыбы? Иним, эгерде муну эптеп чыгарбасам такыр чыкпай кала турган болуп калгандан кийин айылы жок 6 жолу оңдолуп эметти. Бирок түп нускасы үйүмдө. Дагы заман жакшы бир заман келсе балким ошо түп нускасы кийинки өзүнчө китеп болуп чыгаар. Анда бул сайыз убагы эмес болчу. Аябай катуу бекем, катуу цензура болсо керек да. Катуу цензура болуп аткан. 6 жолу өзгөртүп анан чыгардым дасачы. Бир суроодо Аксакал, сиз ошо Санжира менен алектенген киши катары бир сурагым келет да сизден. Кыркуру кыргыз дейбиз. Оң канат, сол канат ичкилик дейбиз. Оң канатты адыгине Тагайдан таратып атабыз. Тагайдын доору 500 жыл. 1530-жылдар, 20-жылдар. Тагайдан Богорстон койлон кылжыр. Анан бакма балдары азык, черик, саяк, кара чороду. Акыр үйдөн келген кара чоросу. Эми карап туруңуз. Богорстондон эштектен солто деп атабыз, э? Койлондон кооз жедигер деп атабыз. Кылжырдан сарбагыш деп атабыз. Орозбакты эми сарбагыш. Буулар. Эми суроо. Байыркы кыргыз кайда? Байыркы эштек кайда? Байыркы сарбагыш кайда? Байыркы жедигер кайда манастары? А саяк, черик, азык кайда? Мына суроо. Туп-туура. Ал кимге бий болду эле? Эл кайда? Бул жанагы Үсөйүн ажы деген болгон. Үсөйүн ажы деген болгон. Бул Кытайда, Кыргызстарда. Үсөйүн ажынын айтышына караганда, биздин казыркы Санжирабыз 15-кылымдан беркиси эле Долоон бийдин бери баша. Анын атасы Дөмбүл, анан Телкозу бийден беркиси эле. Бул казыркы Санжира. Ал эми кыргыздар 2000-3000 жыл болгон. Ал илгерки Манастын доорундагы уруулар калган. Ошолордун атын гана алып калганбыз. Кийин баягы кайталана берет да аттар. Мисалы бир кишинин Жалаң Жантай деген 10 чакты Жантай бар да. Жалаң эле атактуу Жантайдан экөө бар. Кара Жантай. Бул жерде бир суроо мындай да. Жанагы 4 баланы бала кылып эле жетим бала кылып багып алып атат Тагай. Эл кайда? Тагай кимге бий болду? Жок, эл болгон. Туура, бул сөзүңүз мени да эл кайда? Эл болгон. Бирок баягы эл ошол мисалы кыргыздарда мындай болгон. Ошол уруу башчынын атын алып кете беришкен. Эгерде башка болсо дагы кийинчерээк баягы эме болот. Мисалы бир назар эгерде жана Жылкайдар эми орусча айтканда случайно эле келип калды да. Жылкайдардын тиги жанагы бир келини Сарыбайдан келин кылып алганда мен эми 1 жылга жерди сагынам. Жокто жеңемди кошуп берген десе, жеңеси жаңы эле төлөгөн экен да. Кошо келип анан ошо бойдон калып калган кийин өзү кайтыш болуп калып, баласы бойдон калып калган Жылкайдар болуп калып ошентип калып. Ушул сыяктуулар болгон да, анткени баягы ошол карабайсызбы? Жылкайдар бир назардын баласы болуп жүрөт да. Бакма баласы болуп калды да. А фактически алганда тетиги башка жактын баласы. Черик болгон. Абдубар Аксакал, жана сиз айтпадыңызбы?
Качканбай Осмоналиев да сиздин атаңыздан алыптыр. Сиз дагы ошо атаңыздан угуп жазып жүргөндөрдү алыптыр да Качканбай Осмоналиев. Ошо 6 жолу цензурага неме болуунан жетсин эл түшүнүп алат деп жазган деп айтты деп айтып атасыз. Анан ушул дагы ушул сиз атаңыздан угуп же атаңыз жазган, сиз атаңыздан угуп жазганды дагы ошо кимдер алып жазышты эле, кимдер алып кетишти эле? Ошолор барбы азыр? Мен Кален Сыдыкова эле бергем мына берекини. Саак Санжыра баяны дегенде. Берсеңиз ушуну бирөөнү. Айтсаңыз шүгенде, айтыңыз. Жанагы айткандарын эле эми бул ошол мен уккан варианты боюнча эле атамдын айткан варианты боюнча жүрөт да. Ошону баягы жазып кичинекей эле чакан баяндама кылып эле Санжыра Саяк баяны деп эметкен. Ошонун бир копиясын эле Кален Сыдыкова алган. Башка мен ага киши менен эч кандай эме кылган жокмун. Ага киши сурады. Мен айттым, тиги менин атымды эле койбой эле коюн анан. Кийинки урпактарга жетсе эле болду. Мен андай тиги эмеден талашпайм. Анда мындай турбайбы анда? Ошол сиздин жазганыңызды Качканбай Осмоналиев алыптыр атаңыздын оозунан. Анан атаңыз жазганды да алган экен да Качканбай Осмоналиев. Атамдан алып калган мен жаза бергем да. Чоң рахмат анда. Мына урматтуу кымбаттуу көрөрмандар, жанатан бери ушул убакыттын кыскасы ушул Абдыбары Аксакалдын атасы Мамыт молдо ошол алым киши ушул Эшимбек уулу Чодудан, Тоголок молдодон, Куручуктан уккан далай нерселерин өзү кагазга түшүрүп, кайра сизге да айтып, сиз ошол жеткирип берип берсеңиз, Качканбай Осмоналиев Аксакаловго берип берсеңиз, Кален Эжиевске берип берсеңиз, Кудай таалам өмүрүңүзгө береке берсин. Рахмат. Ошол сизден дагы биз ошол көп маалымат алалы деп келгенбиз. Жанатан бери ушул жакшы аңгеме өткөн болду окшойт. Ушуну менен саламатта калыңыздар. Биз алып бардык. Айтбаев, Майскан.